Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Men bugünkü videoda özgöçö meni uşul jarık dünyögө alıp kelgen. Meni bapeste töröp, östürüp, çoğoytkon apam jönүндө söz kılgım geldi. Apam mындан 6-7 yıl aldın dünyödөн kaytış bolgon. Allah'ın işi jayı janаттан bolsun. Bирок bugün men özümчө boşoşup apamды эскерип отурганымдын себеби негизи жүрөктө жашайт. 20 август туулган күн эле. Ушул күнү болгондо 65 жашка толмок апам. Allah'ın işi kimге канчалык өмүр берди Аллах Таала билет. Эч кандай догурбайбыз. Ошол жагын жеңил кылган болсун. Эми достор, мен айтайын дегеним, негизги максатым ата энелерди урматтап сыйлап калалы. Тирүү болгон болсо, көзү барда сыйлаш керек. Биз да канчалык деңгээлде урмат сый көрсөттүк, аны Аллах Таала билүүчү. Ушу бүгүн өзгөчө апаларыңар тирүү болгон болсо достор, ушул видеону көрүп бүтүп звонок кылып, апа мен сизди жакшы көрөм, ата мен сизди жакшы көрөм деп айтып коюңарды суранам. Ушундай шайтандар иштеп, текеберчилик жол бербей, ушундай жакшы сөздөрдү ата энелерден аяп калабыз да. Телефон номерин жазып алганмын. Телефон номери бар апамдын, азырдагы апамжан деп сохранить этип койгонмун. Бирок эч кандай звонок жок. Чалсаң өчүк. Апалардын, аталардын алдынан жанынан чыкпай кызматын кылып, ыраазычылыгын алыңыздар. Жалпыңыздарга, үй ишиңиздерге тынччылык, аманчылык каалайбыз. Ата энелер өзгөчө бар болсун. Төрүмнүн көркү болгон жалгыз апам, жүрөгүм соғып турат жалгыз сага. Алыска алып кетти бир өзүңдү, үнүмдү чөктүргөндөй бир заматта. Жатамын жаздыгыңа башым коюп, өзүңдүн жытың келет бир башкача.